Эфирде жаңалықтар маалымат программасы, студиядан мен Абай Нурбайшыбеков. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү жаңалыктардан кыскача турмак. Бишкекте электрондук кызмат порталы сунушталды. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова 5 жылга эркинен ажыратылды. Ош шаарында жеке менчик ээлери жер талашууда. Кимисиники мыйзамдуу. Тойго кеткен чыгымдарды эч ким көзөмөлдөй албай жатат. Буга да мыйзам кабыл алыш керекпи? Бишкекте портал Чекит Таза-Коом Чекит KG электрондук кызматтар порталы сунушталды. Таза-Коом долбоорунун компоненти болгон жаңы кызматты Кыргызстандын премьер-министри Сапар Исаков презентациялады. Электрондук кызматтар порталы бул интернет аркылуу электрондук форматтагы мамлекеттик кызматтардын жеткиликтүү түйүнү. Бүгүнкү күнү 14 кызмат жеткиликтүү. Өлкө өкмөтү бул системаны өнүктүрүүгө, жакын арада кызматтардын санын көбөйтүүгө ниеттенүүдө. Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү порталы мамлекеттик кызматты электрондук форматта алууга жана бирдиктүү терезени өзүнө камтыйт. Анда никени каттоого арыз берүү, жашаган дареге боюнча каттоого туруу, дарек кагазын алуу, паспортту даярдоо үчүн арыз анкета тапшыруу сыяктуу бир катар кызматтарды алууга мүмкүн болот. Ошондой эле паспортторду үйдөн чыкпастан дистанциялык түрдө алууга шарт түзүлөт. Президенттин шайлоого даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын төрагасы болуп Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Толкунбек Абдыгулов бекитилди. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сапар Исаков кол койду. Республикалык штабтын курамына ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппарат жетекчиси Момуналиев Нурханбек жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын эл аралык кызматташтык бөлүмүнүн башчысы Айдарбеков Айбек кирди. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев 2017 жылдын 10-11 октябрында болжолдонгон Россия Федерациясынын Сочи шаарына өзүнүн иш сапарын токтотту. Бул тууралуу президенттин аппаратынын басма-сөз кызматы билдирди. Ал көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин курамындагы мамлекеттердин башчыларынын жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин жыйындарына катышат деп болжолдонгон. Шайлоо күнү айрым саясатчылар тарабынан массалуу башаламандыктарга даярдык көрүү боюнча аныкталып жаткан фактыларды эске алып, президент өлкөдөн тартипти жана коопсуздукту жеке өзү контролдоо үчүн иш сапардан баш тартууну чечти. Анын ордуна Сочи шаарына Кыргыз Республикасынын премьер-министри Сапар Исаков баштаган Кыргыз Республикасынын делегациясы барат. Мекенчил саясий партиясынын лидерлеринин бири Мелис Аспеков массалык башаламандык уюштурууга аракеттенген жана бийликти күч менен басып алууга даярдык көргөн деген шек менен Жогорку кеңеш депутаты Канатбек Исаевге козголгон кылмыш ишин тергөөнүн алкагында кармалды. Маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жарыялады. Маалыматта Мелис Аспеков белгилүү бир адамдардын тобунун кызыкчылыгы үчүн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан соң айрым жарандар менен алдын ала бүтүн боюнча Кыргызстандагы абалды туруксуздаштыруу иштерине катышуу аракетин көргөн деп айыпталууда. Айрым жарандык активисттер муну саясий куугунтук деп баалап жатат. Кечээ Аспеков камакка алынаардан мурун интернеттеги YouTube каналына Кыргызстанда массалык башаламандык уюштуруу боюнча сүйлөшүүлөр деп аталган видео жарыяланган. Анда Мелис Аспеков жана жаш активист Нурбек деген кишилердин телефон аркылуу сүйлөшүүсү жазылган. Аспеков камактагы экс-депутат Садыр Жапаров лидерлик кылган Мекенчил партиясынын тең төрагасы болгон. Оштун Ноокат районунда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 2 кызматкери бычакталып ооруканага түштү. Окуя 9 октябрда кечинде Борбордук базардын айланасында болгон. УКМК тараткан кабарга ылайык алар эл аралык террордук топтун мүчөлөрүн кармоо боюнча атайын операцияда бычак жеген. Факты боюнча Ноокат райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоду. Террордук топтун мүчөлөрүнүн тег жайы аныкталып, аймакта аларды колго түшүрүү боюнча перехват планы жарыяланды. Ноокат аймактык ооруканасынын башкы врачы Асамидин Марипов билдиргендей, атайын кызматтын 2 өкүлүн жарадар абалында түндө бейтапканага алып келишкен. 2 тең көкүрөккө бычак чейип, биринин өпкөсү тешилген. 2,5 литр кан жоготушкан. Аларга таңкы саат 4-төргө чейин операция жасалган. Учурда өздөрүнө келип, абалдары канааттандырарлык деп бааланууда. Бишкек шаардык Ленин райондук соту мурдагы баш прокурор Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарды. Ага ылайык Айда Салянова жазасын кызы 14 жашка чыккандан кийин өтөйт.
Салянованын кызы азыр 3кө чыга элек. Сот өкүмүнө Аида Салянова өзү жана адвокаттары макул эместигин билдиришти. Адвокат Чынара Жакупбекова маалымдагандай, аны жокко чыгаруу боюнча арыз шаардык сотко берилет. Бүгүнкү соттук отурумда айыпталуучу Аида Саляновага жана анын адвокаты Чынара Жакупбековага жарыш сөз сүйлөөгө уруксат берилген жок. Айыпталуучуга акыркы сөз да берилбеди. Мындан улам Аида Салянова сот мыйзамсыз иштеп жатканын, өзүнө жок жерден жала жабылганын, сотто далилденбегендигин журналисттерге билдирди. Ош шаардык мэриясынын токтомунун негизинде каладагы кээ бир мыйзамсыз делинген курулуштар алынууда, бирок алардын айрымдары негизсиз көчүрүлүп жатканын жеке менчик ээлдери билдиришүүдө. Жакында эле каланын Көкүмбий көчөсүндөгү дүкөндөрдүн биринин турган жайы мыйзамсыз деп айтылып, тийиштүү кызматтар тарабынан буздурулууга аракеттер көрүлгөн. Деген менен ал жайдын ээлери бийликтин бул кадамын мыйзамсыз деп эсептейт. Кененирээк алдыдагы сюжетте. Бүгүн Ош шаарынын тургуну Мыскал Татаева жана анын туугандары журналисттер үчүн маалымат жыйын курушту. Анда өздөрүнө тийиштүү болгон Көкүмбий көчөсүндө жайгашкан дүкөнүн тийиштүү кызмат өкүлдөрү жөнү жок мыйзамсыз деп айтышып, бузууга аракет кылышкан. Алардын бул кадамын толук түрдө басып алууга аракет катары баалаган Татаева жерди бир нече жылдан бери иштетип келгенин жана ага тийиштүү документтердин бардыгы бар экендигин айтты. 2007-жылы арыз берип мэрияга, муниципалияга арыздын негизинен токтом чыккан 150 квадрат метр деп. Ал токтомдун чет чыккандан кийин мен архитектурага акча төлөгөм. Квитанцияларым бар. Монда квитанциям. Квитанциянын негизинде анан архитектура болсо чызып берген чертождору бар. Мынеке. Бүт эме кылганмын. Ал эми архитектура башкармалыгы Мыскал Татаеванын коюп жаткан дооматын четке какты. Алардын айтымында дүкөн жайгашкан тилке Мырза Абдуллаев Жусупбек аттуу жаранга тийиштүү болгон бардык документтер бар экендигин билдирди. Ал эженин алдыркы соода түйүн коюлган жери, ал эженин жери эмес да. Биринчи ал жер Мырза Абдуллаев Жусупбек деген адамдын атына Ош шаардык мэриясынын токтомунун негизинде жана жерге болгон көлөндүрүүчү жер иш кагаздарынын негизинде ошо Мырза Абдуллаев Жусупбектин атында болгон. Ал эми ал Жусупбек деген алгандан кийин соода түйүн кое электе бул эже тарабынан фундамент куюлган болчу. 25,90, мындай айтканда 26 чарчы метр болсо керек. Ошондой чарчы метр жерге фундамент куюп, соода түйүнүн орнотулган. Деген менен Мыскал Татаева бул чечим туура эместигин айтып, жердин ээси делинип жаткан Жусупбек аттуу жаран тийиштүү кызматтардын тааныш экендигин айтып, алардын ичара мамилелеринин негизинде мен мүлкүмөн ажырап жатам деп кошумчалады. Ажымурат Жолдошов мен муну алып келгенден кийин жасасам, бул жер сиздики эмес, бул жер Мырза Абдуллаев Жусупбек Калматовичтики. Ал киши мэрияда иштейт, мэрияда аз аласыз деп мага документ жасаган эмес. Мен жылда арыз жазамын. Бул жерди мен ата энем болуп сатып алган жерибизди мен 10 жылдан бери документ жасай албадым. Архитектура башкармалыгынын башчысы жердин кызыл китебин даярдоого $1000 өлчөмүндө акча талап кылган жана аны бере албаганым үчүн менин жеримди башка бирөөгө өткөрүп жиберүүнү пландашууда дейт Татаева. Бирок тийиштүү мекеме кызматкери мунун баары жалган деп айтып, жердин кимге ыйгарылышы жана анын мыйзамдуулугун атайын комиссия иликтеп чыгаарын билдирди. Биз барып акыбалын сурап, бул жерди туура эмес коюп алыпсыз, бул бирөөнүн жери десек, укпастан туруп аркылуу сөздөргө баргандан биз дагы баягы ошол жарандарга жардам берүү максатында ошол Мырза Абдуллаев Жусупту жерин бул башка жакка деп мындай жанына деп туруп жылдыруу менен комиссиянын кароосуна бергенбиз. Экөөнүн тең жери комиссиянын кароосуна, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгына комиссиянын кароосуна кеткен. Архитектура башкармалыгынын берген сунушунун негизинде атайын комиссия бул жайды иштетүү мыйзамсыз деген жыйынтыкты 1 жыл мурда чыгарышкан. Ошондон тарта Мыскал Татаева мыйзамга каршы аракеттерди көрүп, дүкөндү бузууга ар кандай жол менен жолтоо болуп келүүдө дейт шаардык мэриядан. Комиссияны караш үчүн документ жасалат. Документ госрегистрден алынат, архитектурадан алынат. Архитектуранын корутундусу, госрегистрдин корутундусун алгандан кийин ошол жерге архитектура өзүнүн корутунду берет. Өз корутунду алгандан кийин комиссия сунушат. Комиссияга биз ошол жер боюнча архитектура мыйзамсыз курулган деп берген себептен комиссия ошол соода түйүндү мыйзамсыз деп таап туруп протоколдон ошол жерден алып салсын деп чечим чыккан. Ош шаарында буга окшогон талашуулар жана мыйзам бузуулар четтен чыгат. Мына ошолордун ар бирине мыйзам чегинде чара көрүп, же болсо мыйзамды иш алып барып жаткан жеке менчик ээлерине шарт түзүп берүү учурдун талабы болууда.
Абай Нурбалишевиков, Шахрух Эминжанов, Ош Перим жанатары. Учурда Ош шаарында той сезону кызуусуна келген кез. Мындан улам күн сайын шаарда узун кортеж менен жүргөн унаалар жаштардын кыйкырык сүрөөнү коомдун тынчын алып жатат. Шаар жетекчилери аларга тыюу салган токтом жок экендигин айтышса, адистер той мааракелери үчүн мыйзам кабыл алууга убакыт келгендигин эскертишет. Толугураак кабарчы Зарген Нуров айтып берет. Бектур Касымбеков Орусиядан жакында келип үйлөндү. Тойго ал жакта иштеп топтогон 3 жылдык айлык акысын короткон. Айтымында үйлөнүү үлпөткө анын оюндагыдан да көп сумма коротулуп кетти. Өзүнүн мерчеми боюнча аз гана чыгаша менен чакан той өтмөк. Бирок ата-энеси жана келин тарап чоң той өткөрүү чечимин кабыл алышкан. Мен жакында эле ошо Россияда Санкт-Петербургда иштеп келдим. Ошо эл катары убагыбызда келип калды, 27-ге чыганан үйлөндүк, сүйлөшкөн кыз менен баш кошуп. Өзүңөр жакшы билесиңер, азыр той аз акча менен өтпөйт экен. Ата-аналарга айткам, мондайраак эле той кылып эме кылайлы десем, эми бул тойду биз өткөрөбүз, андан сен эме кылба. Эл кандай той өткөргөн болсо биз да ошондой өткөрөбүз. Мурда биз да барганбыз. Ошого жараша чакырыш керек деп 300-400 адам чакырып, көбүнчөсү эле ошо ресторанга, ЗАГСта, кортеждерге, кийим кеченде өзүнө эле мындай көп кетти да. Бектурга окшоп 10го жакын автоунааны тизип алып үлпөт өткөргөндөр Ошто көбөйдү. Мындан 2 жыл мурун шаардык мэриянын үлпөт унаалардын санын 5тен ашырбоо боюнча токтому чыккан. Мындан сырткары борбордук аянттагы өчпө сот жана энелердин көз жашы монументалдык эстеликтердин жанында көңүл ачууга да тыюу салынган. Бирок ал токтомдор негедир аткарылбай, жергиликтүү бийлик аны көзөмөлдөбөй койду. Мэрияда шаардын коомдук коопсуздугун көзөмөлдөгөн Турсунай Айтматованын айтымында ызы чуу той топурларды азайтуу, болтурбоо максатында шаардык кеңеш эч кандай убактылуу болсо да токтом чыгарбай келүүдө. Тилекке каршы мына ушу шаар эстеликтин айланасында күн сайын ушундай жаштардын тойлору белгиленет. Келип бул жерде биздин жаштардын тойлоруна келген коноктор, алардын достору, жарлары дегенде келишип, күн сайын ушу ыйлап турган эненин эстелигинин жанында жакшы каалоолорду айтышат бири-бирине. Албетте каалоо айтылгандан кийин кичине бөтөлкөлөр ачылып, шампанскийлер да ачылат, башка спирттик ичимдиктер ачылат экен. Биз дагы Ош шаарынын мэриясынын аппараты, атайын кызматтары чыгып, ушу коомдук коопсуздукту бекемдөөгө, камсыздоого биз ар тараптан көмөк көрсөтүүгө ушу күн сайын ушул иш-чараларга катышабыз. Экономисттердин маалыматында быйыл жыл башынан бери сырттагы мигранттардан 1 миллиард 800 миллион АКШ доллар өлчөмүндө акча которулган. Анын дээрлик жарымы той аштарыга жана жамандыктарга жумшалган. Адистер билдиргендей, ысырапкорчулук боюнча коомдо жеткиликтүү талкуулар, түшүнүктөр бар. Болгону аны тартипке салуу үчүн мыйзам гана керек болуп жатат. Биз мамлекеттик каналдардан, башка жерлерден бул маселени талкуулай берип ушул учурга келдик. Ошондуктан эми бир конкреттүү, реалдуу бир кадамдарга барышыбыз керек. Ал үчүн мен айтат элем, мамлекет тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан ушундай бир демилгелер көтөрүлүп, мыйзамдын алкагында сөзсүз чектөөлөр болуш керек. Ошондо кандайдыр бир деңгээлде бул нерсенин мамлекеттин ошону жасаганга каалоосу бар экендигин көрсөтүшүбүз керек. Үгүттөө иштерин жүргүзүшүбүз керек. Ошол сарамжалдуу жашоо образына үйрөтүү боюнча үгүттөө иштерин жүргүзүшүбүз керек. Анан эгерде чын эле өкмөт ошол нерсени ишке ашырганга кызыкчылыгы болсо, аны мыйзамдык деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде ошол өкмөт башчыларынан баштап ошол ысырапкерчиликке жол бербешибиз керек. Жерлерде адамдар өлүм житим боюнча учурда сарамжалдуулукка карай баратат. Азырынча тойдо гана ысырапкорчулук сакталып калган. Адистердин айтымында Кыргызстанда 1 жылда үйлөнүү үлпөт тойлорго 1 миллиард сомдон ашуун каражат коротулат. Аз чыгым коротуп чакан той өткөрүү дээрлик жок эсе. Арген Нуров, Кудайберди Диканов, Ош Перим жаңылыктары. Кыргызстанда психикалык оорудан жабыркагандардын саны өстү. Мындай маалымат психикалык саламаттык күнүнө карата акыл эс оорулардын жашоосун жакшыртууга багытталган жыйында айтылды. Билдирүүгө караганда Кыргызстанда жылына 10 000 киши каттоого алынат. Жалпысынан 50 000ден ашуун адам оор психикалык дарттар менен жабыркайт.
Профилдүү адистер болсо жетишсиз. Республика боюнча 50 адис керек болсо учурда балдардын 9 гана психикалык терапевти бар. Бүгүн дүйнөлүк психикалык саламаттык күнү. Дүйнөдө 450 миллион киши ар түрдүү акыл оорулары менен жабыркайт. Кыргызстанда туруктуу каттоодо турган акыл ооруларынын саны азыр 71 миңге чамалайт. Күн суук болуп, абанын төмөндөшүнөн улам өлкөдө сасык тумоо күч алды. Тумоого кабылгандардын арасында 1-2 жашка чейинки балдардын көп кездешүүдө. Мындай көрүнүш жыл сайын ушул мезгилде кайталанып турат. Ага карата дарылоо борборлору кандай чараларды көрүүдө? Кененирээк кийинки сюжетте. Бексултан 1,5 жашта. Кече түнү менен жөтөлүп, ыйлап чыккандыктан апасы Элнур Айым Ош шаарындагы номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна алып келди. Грипп болуп жөтөлүп келип калды. Бул жака келгенибизде бир катар тамагын, өпкөсүн текшеришти. Андан кийин ошо гриппке каршы дарылар жазып беришти. Эми барып ичиребиз. Буга чейин ушундай сасык тумоо менен болду беле? Ооба. Эми тез эле эме болуп турабыз. Жугат балдардан сыртка чыгып ойноп суукта ушундай. Жөтөлүп грипп болуп азыр жөтөлүп атат да. Температурасы жок, бирок жөтөлүп атат. Ош шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна сасык тумоо оорусуна чалдыгып кайрылгандардын саны акыркы 10 күндөн бери кескин өстү. Мурда күнүнө бир борборго 2-3 гана адам кайрылып келсе, бир жумадан бери күн сайын 50ден ашык бала сасык тумоого чалдыгып келип жатышат. Эми жаңы тез суук түшүп кеткенине байланыштуу байкы айрыкча 1 жашка чейинки балдарда көп кездешет да. Анан кээбирки ата-энелер өзү аптекалардан каалаган дарыларын алат дагы, бир аз өткөрүп анан алып келгендер көп. Эме осложнениялар мененчи. Анан азыр мисалы бир жуманыкын бир отчет алсак, ар жумада мисалы 390 жаңы оорулуу көрсөк, 1 жашка чейин азыр ал 400дөн ашып кетти да. Сасык тумоо ар жылда ар башкача белги менен кармайт. Кээде ич өтсө, бирде дене табы көтөрүлүп, температурасы 40 градуска чыгып кетиши мүмкүн. Чыйрыгып баш ооруган мезгилдер да көп катталат. Быйылкы жылы сасык тумоо тамак оорусу менен башталып жатат. Бул ооруну убагында алдын албаса, өнөкөт тартка айланышы мүмкүн. Мурда агып, жөтөлүп калган жаш балдар сөзсүз түрдө дарыгерлерге кайрылуу керек дейт адистер. Көбүнчөсү тамактын оорусу бронхитке алып келет. Болбосо танзилит деген оору бар, атайын эриңдер мененчи. Тамактын оорусу бир гана тамакта эмес, мурун көңдөйү менен, кулак көңдөйү менен бир жерде жайгашкандыгына байланыштуу. Кулагынан атит болуп, эриң агып кетиши мүмкүн. Мурунан кичинекей балдардын мурунан ринит болуп кетиши мүмкүн. Осложнение бронхит, анан эң негизгиси акыркы осложнениясы пневмония менен ооруп калышы мүмкүн. Жугуштуу оорулардын эң бир коркунучтуусу грипп. Аба аркылуу вирустун 3 түрү калкып жүрөт. Суук күчөгөн мезгилде вирустар да күчөйт. Сыртта ойноп жүргөн жаш балдарга тез эле жугуп калышы мүмкүн. Айрыкча иммунитети аз же убагында эмдөө албаган балдарга тез жугат. Сасык тумоо бардык курактагы адамдардын арасында күч алууда. Тумоонун көп катталып жатканынан улам жугуштуу оорулардын алдын алуу жана көзөмөлдөө департаментинин дарыгерлери жерлерде семинарларды уюштуруп жатышат. Өткүр куч вирустук оорулар жана сасык тумоо оорусун деген көбөйө турган маал келди. Биз жыл сайын айтабыз, октябрдан апрелге чейин деп. Анан ошо оорулар көбөйгөн маалда медициналык кызматкерлер жакшы иштеп берсин деп, элге жакшы түшүнүү берсин деп алдын алуу жолдорун айтып, анан кийин мына бизде вакцинация башталды. Эң эле жакшы бир алдын алуу жолдорунун бири бул вакцинация болуп эсептелинет да, сасык тумоого каршы. Ошо сасык тумоого каршы азыр жерлерде вакцинация жүрүп атат. Жогорку жаштагы адамдар өзүн өзү дарылап, ооруканаларга көп кайрыла беришпейт. Негизинен үй шартында дары-дармектерди ичип, суукка чыкпай, тумоодон арылса болот. Бирок ак халатчандар тамак ооруса койдун майынан тартып, алаканга арак сыйпап коюп отура бербестен, оору басаңдабаса дарыгерлерге кайрылууну сунушташат. Анан ар кандай витамин С боло турган немелерди кошуп ичиш керек. Аселди да ичсе болот. Анан жонуна сүрткөндөрдү айта алмайм, кылбай эле коюш керек. Комната бөлмөнүн температурасындагы суу менен ачса болот. Бирок азыркы неме боюнча андай нерселерди колдонбош керек да. Парацетамол эле бериш керек ысытма көтөрүлгөндө. Азыркы учурда Ош шаарында 14 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жана облустук жугуштуу ооруларды алдын алуучу оорукана бар. Учурда республиканын бардык аймактарына жалпысынан 84.642 доза вакциналар таркатылган. Аларды колдонуу менен сасык тумоонун алдын алса болот дейт адистер. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары.
Бүгін Ош шаарында кыргыз, өзбек жана орус тилдеринде чагылдырган Нур телеканалы ачылды. Телекомпания 2017 жылы июль айынан баштап эфирге чыга баштаган. Учурда каналдын берүүлөрү Ош, Жалал Абад, Чүй облустарынан жана Бишкек шаарынын камтыйт. Телекомпаниянын 3 студиясы иштеп жатат. Алар маалыматтык, ден соолукту чыңдоо, көңүл ачуу программалары. Мындан сырткары маалыматтык жыйындарды өткөрүү үчүн Нур пресс борбору да иш алып барат. Телеканалдын жетекчилиги маалыматтар ыкчам, бейтарап жана эл аралык стандарттарга негизделгенин билдирүүдө. Биздин өзүбүздүн редакционный политикабыз бар. Ал политикада эки тараптын биз болсок власть менен эми элге мост болуп беребиз. Бардыктын көйгөйдү толугу менен чагылдыруу биздин максатыбыз. Анан эл аралык стандарт менен иштөө. Ошол биздин главный максатыбыз. Учурда бир катар мамлекеттик органдар, мамлекеттик массалык маалымат каражаттары жана борбордук шайлоо комиссиясы президенттикке талапкер Өмүрбек Бабановго каршы иштеп жатат. Бул тууралуу бүгүн бул талапкердин штабы уюштурган жыйында айтылды жана коомчулукту Өмүрбек Бабановго карата жасалып жаткан чагымчыл аракеттерге кара пиарга ишенбөөгө чакырык ташталды. Кененирээк алдыда материалда. Президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун штабынын мындай билдирүү менен чыгышына акыркы күндөрү кандидатка каршы жасалып жаткан ыплас ыкмалар түрткү болду. Алсак буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы кандидатка 2 жолу эскертүү бергенге жетишкен. Бирок бул чечимдердин мыйзамдуулугу күмөн жаратпай койбойт. Менде сүрөтү турат. Бул жакта Боршайкомдун печати. Бирок тилекке каршы Боршайком дагы бир жолу өзүнүн кайсы кандидатка каршы иштеп аткандыгын, кайсы кандидаттын, кайсы талапкердин кызыкчылыгын колдоп жаткандыгын көрсөтүп, Өмүрбек Бабановго биринчи эскертүү берген. Борбордук шайлоо комиссиясынын талапкер Өмүрбек Бабановго берген экинчи эскертүүсү анын штабын гана эмес, коомчулукту дагы таң калтырды. Анткени Сооронбай Жээнбековдун үгүт иштеринде уламалар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов үгүттөп, мыйзамды бузганына карабай дин кызматкерин чакырып келген деп Камчыбек Ташиевке эскертүү беришкен эле. Бирок так ушундай көрүнүш Өмүрбек Бабановго байланыштуу болгондо Боршайком таптакыр башкача чечим кабыл алып койду. Мурдагы муфтий Садыкчан Кары Камалов Ошто Өмүрбек Бабановду колдоп сүйлөдү деп БШК талапкердин өзүнө экинчи эскертүүнү берди. Оштогу бул жолугушууда Өмүрбек Бабановдун штабына ошол жолугушууну уюштурууга тоскоолдуктарды атайын бийлик өкүлдөрү жараткандыктан ал жактагы катышуучуларды президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев чакырган. Эми борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Бабановго 3-чү эскертүү берүүнүн амалын ойлоп жатат дейт Мирисулжан Намазалиев. Бул талапкер Өмүрбек Бабановдун Ош областында эл менен жолугушуусунда сүйлөгөн сөзү боюнча маселе. Атайын сөздү алып алып КТР эң алгачкыларда бул дароо колдонуп баштады. Демек, бул жерде атайын провокацияларды жасап жаткан, ошол жанагы видеону тарткан атайын кызматтар, аны таркатып жаткан КТРК жана башка мамлекеттик телеканалдар, мына ошолор чагымчылдар. Талапкердин оонадырда сүйлөгөн сөзү керектүү нукта монтаждалып, аны коомдук канал тынбай кайталап көрсөтүп жатканына БШК тарабынан эч кандай реакция болгон эмес. Бабановдун ысымын байланыштырган дагы бир материал чыкты. Анда Мелис Аспеков деген адамдын аты аталууда. Биздин штаб, биздин өкүлдөр эч кимиси Мелис Аспеков менен байланышта болгон эмес. Бул бойттагы эч качан аны менен сүйлөшүүлөр же сүйлөшүү болгон эмес. Тетирисинче Мелис Аспеков эң башынан баштап Өмүрбек Бабановго каршы иштерди алып келген. Каралоо иштери ушуну менен эле токтоп калат дегенге кепилдик жок. Бирок негизгиси эл акты ак, караны кара деп бөлүп, ким кимди кандай максатта каралап жатканын түшүнүп калды. Сиздер Ош Прим жаңалыктарын көрдүңүздөр. Алдыда Абарай туурасында маалымат. Саламатта болуңуздар.